Мындан 38 жыл мурда Чернобыль атомдук электр станциясында дүйнөдөгү эң ири өзөктүк жарылуу катталган. 1986 жылдын 26 апрелинде станциянын 4-чү энерго блогу иштен чыккан. Атомдук авариянын кесепетин жоюуга жалпысынан 600 миңден ашуун адам барышып, Кыргызстандан 5 миңге жакын адам катышкан. Алардын арасында балыкчы шаарынан жиберилгендер дагы болгон. Радиоактивдүү заттын ууларына каршы чыккандар нурлануунун таасиринин азабын алигиче тартып келишет. Коркунуч абалдары ал убакта бизге көзүбүзгө көрбөгөн эме болду да, чаң. Радиация деп коет экенбиз, ушул чаң болгондо. Эң эле коркунучтуусу ушул биз эмне жутуп атканыбызды, эмне кылып атканыбызды өзүбүз сезген жокпуз. Баягы өзүбүздүн патриоттук сезимибиз менен эле ушул эл үчүн, жер үчүн деп барып эмгек кылдык да ошол жакта. Арабызда орустар кеткен орустар болду, Россияга көчүп кеткен. Эми баарыбыз анча-мынчасы кетти. Калгандары ошол оорунун кесепетинен каза болушту да. Жалаң ошо радиациянын азабынан. 68 адам барган деп атпайбызбы, ошонун бир 30-у кетсе, калгандары ушу балыкчы шаарында жашаган да. Ошолордон каза болуп, азыркы убакта 14 адам калды. Чернобыль апааты курман болгондор менен жабыр тарткандардын саны жана экономикалык зыяндын көлөмү жагынан атомдук энергетика тарыхындагы эң ири кырсык болуп саналат. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, авариянын алгачкы күнүндө эле реактордун аянтчасындагы персонал 1000ге жакын адам күчтүү нурланууга кабылган. Ал эми кайра калыбына келтирүү иштерине катышкан 200 миңден ашык адамдын ичинен 1986-1987 жылдары каза болгондор абдан көп болгон. 30 километр алыс турдук да Чернобылда. Автобус менен алып барат, кайра алып келет. Бронированный автобустар бар. Бир чаң көрмөйсүң. Жөн суу. Реактордун ичинде иштедик. 2 мүнөт, 3 мүнөт ошондой чуркап келип турчубуз. Мындай швинт деп коет турбалар да. Могу жерге тесип кетет бир бригада келип. Анын артынан биз ошо швинттерди жылдырып эле жетишсең жетиштиң, жетишпесең жок, кайра чуркап келчүбүз. Мында акырын басмай жок болсо да чуркап барып чуркап эле жүрчүбүз. Эс алып бир мындай ушундай комната бар болчу, комнатага алып келип ошол жерге отурасың, тамекиңди тартасың ошол жерден. Анан жанагы бар жомилерди аябай көп берди да биз убакта. Ал ядерный экен да. Ал йод деген эметет экен да, жөөт экен да тиген. Ошентип иче бересиң, каяка кеткенин билбейсиң да. Ошентип иштеп келдик. Адистер Хиросимага атылган атом бомбасынан дагы 400 эсе көп радиация атмосферага тарагандыгын тастыктап чыгышкан. Натыйжада бул кырсыктын чөйрөгө тийгизген таасири 600 миллиондон көп адамга таасир этти. Апаат себепчи болгон генетикалык бузулуулар муундар бою уланып келүүдө. Радиация бул дененин баары эле полный радиация болуп калган да биздикичи. Ошондой болуп калган. Биз балдарыбыз 3-чү поколениега чейин кетет экен, бул кандан канга кете берет экен да. Неберелерибиздин кээ бирөөнүн башы ооруйт экен, суставтары ооруйт экен, кенедей балдардын суставы ооруп атканын билбейт, ыйлай берет. Килоосу жок балдар айта албайт экен аны. Суставтары ооруйт экен, баш ооруйт экен, анемия болушат экен, ушундай бир ар кандай оорулар да. Полкко барганда эртең менен жана өпкөсү жок койлор болот. Ошонтип эле жөтөлүп кара какырып түшүп атты да. Какырыптар капкара болуп жөтөлүп өпкөсү жок койдой. Ошондой азыр дээсол аябай эле начар. Баш ооруйт, буту баары ооруйт. Оорубаган жерибиз жок, баарыбыздыкы ошондой. Чернобыльга баа берген окумуштуулар атомдук аварияга баа берүү убактысы келе электигин, трагедиянын чыныгы масштабын аныктоо али алдыда экендигин айтып келишет. Бишкекке больницага барып жатабыз. Жатканда дарыңар бекер, жаткан жериңер бекер дейт, жаткан жер бекер болгону менен дарыны бир өзүбүз сатып алабыз, чын айтканда. Баягы Афган согушунда, же болбосо Баткен согушунда кишини көрүп, душманды көрүп атышып атса, биз эчтеке көргөн жокпуз да, душманды да көргөн жокпуз, эчтеке. Бул аба менен жутуп алдык ушул радиацияны. Азыр бул жогоруда адамдар айткандай ден соолугу абдан начар да. Бюджет косвак природная радиация, а Чернобыль искусственно, тай жазылган радиация, атом. Ал күчтөтүлгөн, байытылган радиация болот. А бул жер природный. Организмдин кете берет, адам болот, күнөт, кыргыз болот.
Bu yerden buna Balıkçı'da, Minkuş'ta, Kazısay'da radyasyon nemez jogoruraak turadi. Kırgızstan. Çүйge karaganda. Çүйge karaganda. 1990-жылдардан кийин жүргүзүлгөн бир катар эсептөөлөр Чернобыль атомдук электр станциясындагы кырсыктан 30 жыл ичинде экономикага $100 миллиард зыян келтирилгендигин көрсөткөн. Эми ал жерде кандай десек, аябай кооз экен да. Сасына иолкалар өкмөшүнөр. Бирок жашаган киши жок да жерде ошол. Эч кандай киши жок. Алма салма дегендер мындай радиацияга өшөт экен да аябай. Ага жегенге болбойт. Жыл сайын 26 апрелде Чернобыльдагы чоң кыйроонун кесепетин жоюуга карата Кыргызстандын аймактарында иш-чаралар уюштурулуп келет. Радиоактивдүү заттардын ууларына каршы чыккан ардагерлерге ыраазычылык билдиришип, апааттан улам каза тапкандардын эстелигине гүл коюлат. Ошондой эле экология менен адамзаттын тагдыры бир экендиги эскертилет. Бизден кийинки муундар, неберелерибиз, балдарыбыз ошолор мындай кесепетке кабылбасын деген ойлор. Ошолордун ден соолугу чың болсо экен деген ойлор, ошолорго мындай бир жакшы жашоо болсо экен деген ойлор бар бизде. Эми биз карыдык дегендейчи. Ошол эми бул төрагабызга кошулабыз дагы ошондой эле ниеттер каалайбыз барды. Эми кыргыз элибизге тынчтык, амандуулук каалайбыз. Ушул тынчтык болуп эле, амандуулук болсо баары жакшы болот деп ойлойм.